алардан дагы ала турган нерсе өзгө экен. Үйрөнө турган нерсе өзгө экен. Ала турган, үйрөнө турган нерсе алардыкы өзүнүкү эмес экен, пайгамбарыбыздыкы экен. Ошону алып алып тур да, булар өсүп атышат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн алып, бүгүн мусулман эместер жыргап атат. Биз мусулман ошодон курга алганбыз. Кандай дебейсизби? Айтып берейин. 9:30-9:00-дарда Берлинде жүрсөм, көчөдө эч ким жок. Бул немистер каякта десем, булар кыргыздар эмес дейт. Булар эрте уктайт дейт. Бизде она мен Южный магистралдан өтөм да аякта сабак берип кедечи. 11:00-лерде жашоо башталат да жерде. Түнкү саат 11:00-лердечи. Ана азыр кичине саат 10:00-дон кийин тамак болбой койсо тополон кылды, эмне эле болду? Акырын барыш керек тугандар. Мына эрте жаткан пайгамбардын сүннөтү. Дүние эмне болот мага кызыктырбайт. Бирок эрте жаткан пайгамбардын сүннөтү. Эрте жаткан эрте турат. Багымдатка каза болбойт. Ишке, кызматка жакшы настроениеде иштейт. Анан эң жакшысычы пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн кийин эле ден соолукка жакшы экен да бул. Эрте жаткандын адамдын мээси, ден соолугу чың болот экен. Бул бир. Экинчиси жөнөкөй экен да буларчы. Жөнөкөйлүгүн эми алардан кээ бир нерселер бар, вообще страшный, аларды вообще айтканга болбойт. Алар түшүнүктүү эле. Бирок ала турган нерселери жөнөкөйлүк бар экен. Тамбер жөнөкөйлүк кандай дебейсизби? Ошо мени албап жүргөн бала айтат, "Мына бул бир 80 миллиондой калкы бар, 3 миллиону миллионер" дейт. Калктынчы. Бирок миллионерлери андай акчасыны көппөйт дейт, кыйынсынбайт дейт, керсейбейт дейт. Бизде кичине чөнтөгүнөн акча түшүп калса, колу уже башка чыга баштайт. Басканы, турганы, сүйлөгөнү, бурулганы, жумшаганы, жооп бергени, күлгөнү, вообще мимика бардыгы өзгөрөт. Биз понт койтуп алганбыз да. А бул болбойт. Пайгамбарыбыз тыйып салган. Сен наоборот канча байысаң, кичпейир боло бер. Алардын байлары айтат. Бирөөндө мен азыр адашпасам, билбейм, 12 миңде, 12 эмес, 120 миңдей компаниясында адам иштейт экен да. Очередте турат дейт мында рюкзак окшогон көтөрүп алып эле магазинде. Таң каласың. Мына ошондо мисалы анча бай компанияларды башкарган жөнөкөй дейт. А пайгамбарыбыз жөнөкөйлүгү тарбия кылгандагы, ошону алар алды дагы өсүп атышат. Биз азыр болсо биз каяктан? Кичине бир башкача кийим кийип алсак эле башкачабыз. Жок тугандар, ошон үчүн жөнөкөйлүккө келе берейли. Жөнөкөйлүк утап, жөнөкөйлүктө барды жакшылыктар. Кеттикпи дальше? Адам кайтыш болгондо хатым Кур'ан деп коюшат экен го. Сөзсүз түрдө окутуш керекпи? Рахмат. Жок, сөзсүз түрдө жок анда. Өлүккө эң чоң пайдалуу нерсе айтып берейинби? Дуа. Өлүккө эмне экени? Эң чоң пайдалуу нерсе дуа. Кан чыгарыңыз, кайрымдуулук кылыңыз, соо күчтүү. Биздин мазхабта Кур'ан окуунундагы соо күчтүү. Фатиханы, ана хатым Кур'андын тирүүлөргө дагы, өлүктөргө баарына соо күчтүү. Зикирлерге да баардыгы. Эки дүйнө макталууну насип кылсын суром. Так, мен устаз, мен экинчи жолу турмушка чыктым эле. Күйөөм намаз окуйт, даватка чыгат, 3 күн, 40 күн, 4 ай берген. Бирок апасын урат, апасы инсульт, астагфирулла, алган. Бирок жан ооруну, жак ооруну иштебейт. Менин аябай жүрөгүм ооруйт. Менин 3 балам бар, биринчи турмуштан. Аларды батырбай жатат. Бирөөнүн баласын багыш столетия дейби? Эмес. Өзүң гана жаша, балдарды ташта. Мен же балдарыңды танда дейт. Не кыларымды билбей калдым, кеңеш бериңизчи. Балдар боюнча мындай. Шариатта тугандар балдар атаныкы. Кимдики экени? Атаныкы. Туулгандан тартып, атанын мойнунда аз алимент деп койгонго, бул деле туура эле. Бирок алимент аз. Баланы дагы, кызды дагы багуу атанын мойнунда фарыз. Атанын мойнунда милдет. Кийим кечесин, тамак ашын берүү. Ошондон кийин албетте кокустан Кудай сактасын, тагдыр буйрубай буларга, то есть ажырашып кеткен болсо, эмне?
тагдырында ошо ажырашып болуп калып ажырашып кеткен болсо, анда бала кимде калат деген маселеде атада. Бирок кичинекей болсо, азыр 1 жашар, 2 жашар эмизиш керек, караш керек. Ошону айтат азмаз. Биздин фатваларда 7 жашар өзү ажатканага барып, өзүн ар жак бер жактан биле турган деңгээлге чейин апада турса болот, андан кийин атада. Бирок ошонун бакканы бардыгы атанын мойнунда. Хорошо? Кыз бала балагатка толуп, ар жак бер эсин билгенге чейин, бул дагы атанын мойнунда. Албетте бир нерсени эстеп коюш керек. Атанын мойнунда качанга чейин бала чаканы багуу. Кыз баланы турмушка бергенге чейин, уул балдар балагатка жеткенине чейин. Уул бала балагатка толдубу, все, атанын мойнунда милдет эмес. Эгерде балагатка толгондон кийин дагы урматтуу аталар балдарын багып аткан болсо, балдар силер шүгүр кылгыла. Болбосо көчөгө чыгып, кетмен так ташты уруп, акча таап жаша. Бирок бизде Кудайга шүгүр, элибизде үйлөнтүп атат, машинесин алып берип атат, квартирасын алып берип атат. Ушу бардыгы милдет эмес ата. Даже үйлөнтүү милдет эмес. Балагатка толдубу, уул балдар, ошого чейин эле. Азыр мына сиз айтып атасыз, суроо берип атасыз, 3 балам барды, биринчи турмуштан деп. Баксын бул биринчи күйөөңөр ким? Ошонун мойнунда. Экинчи жолу турмушка чыктыңбы, чындап эле ал балдарыңды токтот деши мүмкүн. Айтканга акысы деле бар. Анын мойнунда, экинчи күйөөңдүн мойнунда бул фарыз эмес. Бу балдарды багуу, чоңойтуу биринчи күйөөнүн мойнунда. Себепти ошонун балдары. Түшүндүңбү? Эгерде экинчи күйөөң машалла айкөл болуп, алып кел, ошо үчөөнү тең эле багып мен деле карап алам дей турган болсо, нур үстүнө нур. Бирок мына сиз айтып атасыз, экинчи күйөөм 3 күнгө, 40 күн, 4 айга дааватка чыгып, апасын урат деп, билбейм анда кандай акмак. Мен onu биринчи жолу ушул мындай. Мындай болбойт ал. Тоба кылып путунан кармасын, даже ата-эне капыр болсо дагы аларга жамандык кылганга уруксат эмес. Не только кейде мисалы мындай окуат да, апасы арак ичет, суроолор келип калат. Апам арак ичет дейт, жаман жүрөт дейт, анан ошону урушсам болобу, тигинтсем болобу, болбойт. Ни в коем случае болбойт. Айтыш керек, жакшылыкка чакырыш керек. Эми арак иче берсин дебейсиң го, жаман жүрө берсин дебейсиң го, акырын эми аларды жакшылыкка тартып, дааватка чыгарып, кызматын кылып, туура жолго чакырыш керек. Бирок кол көтөргөнгө ни в коем случае акың жок. Көргө киресиң, жаман болосун айтып кой. Ата-энеге вообще кол көтөргөнгөчү грамм акың жок. Кээде ушундай болуп калат, мисалы атасы ичип алып келип, баласына кол көтөрүп, защита кылсаң мейли, тияк бияк ата деп качып кетип кал, бирок кол көтөргөнгө акың жок. Аны урганга, бир нерсе кылганга вообще болбойт. Вакыт болду. Азыр эле 7-8 мүнөт бар деп атпадымы? Майлен. Амин. Кудайым баарыбызга эки дүйнөдө бакыт берсин. Аллах. Учка берип. Хайыр деген